жасалган өзгөчө бул таттуу шоколад өзүнүн көрүнүшү жана даамы менен элдин назарын өзүнө бурдурбай койбойт. Аталган таттууну жасоо идеясы Табылды Эгембердиевге таандык. Ал эми бүгүнкү күндө идеяны ишке ашырган анын жубайы. Идеясы аныкы мындай эмеден жаралыптыр да, чет мамлекетке барып атканда, ошо чет мамлекеттеги адамдарыбызга белек катары өзүбүздүн бир шоколадыбыз, таттуу бир нерсебиз жок экен, алып барып белек кылып жүргөнгө деген ой пайда болгон экен да. Анан эми албетте ал оюн өзүнүн көзү бар кезде ишке ашпай калган. Бирок эми азыр ал кишинин жубайы Жаңылсын Зат Турганбаева ушул идеясын ашырганын максатында жаңы жылдын астында ушу элдерге жаңылык болсун деп жаңы ушу өзүбүздүн кыргыз шоколадыбызды чыгаралы деп чечкенбиз. Анан эми негизи бул шоколадты чын деле өзүбүздүн баягы ата бабаларыбыз жеп жүргөн нукура даамды колдонуп анан шоколад чыгаралы деп чечкенбиз. Көбүн эсе таттуулар фабрикаларда атайын техниканын жардамы менен жасалат эмеспи? Бул шоколад алардан айырмаланып, башынан баштап аягына чейин колго даярдалат. Аралаштырып мына талкан деген бирок негизи жакшы болуш керек. Жакшы куурулган эгинден жакшы бышылуу кууруп анан тегирменге тартып туруп анан кийин өзүңөр билесиңер эми Кыргызда анан ээлеп жакшынакай кылып алып анан кийин бул масса даярдалынат. Балды дагы аябай талдап жөн эле ар кайсы балдарды кошо бербейбиз. Эми бул шоколаддын эң кичинекейи да бар. Себеби кичинекей жанакы элдерге проба кылганга ыңгайлуу болсун деп ошондой дагы жасайбыз да. Ошон үчүн шариктерибиздин размери ар кандай. 7 граммдыгы бар, 11 граммдыгы бар. Мына ушинтип томолоктоп отуруп, анан мына момундай томолоктор кара өрүгү менен, фисташкасы менен, жаңгагы менен ушундай даяр шариктер чыгат. Анан буну деген эриткен шоколадыбызга салып, ушинтип эле отурабыз. Ушу көрдүңөрбү? Кол эмгек деген бул жерде аябай көп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин нукура колдо жасалган шоколад даяр болду. Эгер кааласаңыздар, сиздер бул грек жаңгагы менен же болбосо мисте же мейиз менен кайсынысы сиздин табитиңизге жакса, ошону тандап жесеңиздер болот. Кыргыз шоколадынын чыгарылып жатканына аз гана убакыт болсо да, аны чет өлкөгө белек катары алгандардын саны арбын. Таттууну өзгөчө даамына кызыгып, өз өлкөсүнө кошуп ала кеткен чет элдик жарандар жок эмес экенин каарманыбыз белгиледи. Негизи эми ушул шоколадыбызды дүйнөгө даңазалайлы деген оюбуз бар, идеябыз бар. Астадан ошо эркин иш жүзүнө ашырып атабыз деп айтсам болот. Себеби деген ушул жерде уже алып кетип атышат. 10 пачкалап, 20 пачкалап, уже даже алды 50 пачкалап дагы чет мамлекетке алып кетип атышат. Бара-бара мен ойлойм, эми кеңейебиз, көбөйөбүз дегенде. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.